Bir hadiste Abu Hurayra radhiyallahu anh gelet, İmam Ahmad'ın rivayetinde Peygamber zaten innel meyyite tahduruhul melaike. Qarab turunuz. Ölük öç mına dep emi canı çıkayın degende perişteler gelet dedi. Bu başka perişteler. Bizden amalımızı жазған perişteler daima ele canımızda alçı. Her bir sözünüz, her bir kıynalganınız, her bir zikiriniz, duanız al жазыла берет al. Сактоочу периштелер, алдын артында турган периштелер, шайтандан сактап турган периштелер, алар дагы жанында. Андан сырткары бизге көзгө көрүнбөгөн, жанды чыгарганга дайындалган периштелер келет экен да. Ошон үчүн айтылат мына жерде, иннал майта тахдурухул малаика. Fa ida kana rajulun salih, эгерде бул оңолгон киши болсо, rajulun salih, иманды оңолгон киши деп салих деп оңолгондо айта кандай? İşenimi oң. İbadatı oңolgon. Мүнөзү, кылык мүнөзү oңolgon. Мамилелери бардыгы. Оңолгон киши болсо кандай болот дейт. Пайгамбарыбыз айтып атат. Калу ошо периштелер айтат экен да. Не дейт? Ухруджи айятухан нафсу таййиба. Келип туруп, бу жанын чыгарып атканда айтат экен. Эй, таза жан, чык денеден дейт экен да. Азыр эми adam degenden ne? İki nereden turat da. Dene, can. Ekon birgende mınaki adam. Makul bu. Ekon ajıraganda mayit dep koydu. Ölük de bu. Turup da koydu oruslar ya. Adam neyse o turup da al. Şu az ajıra elek de, az ajıra elek. Bul maşallah bergen möhnötü jakşı ötkürdü da. Allah bergen möhnötü 60, 70, 80 yıl kança olsa candan azırak bu. Bul jakşı ötkürdü. Aram nerselerden özün saktap жүрдü. İbadatты kılıp, Allah'ını istep, Allah'a şükür kılıp, elhamdülillah moynundağı milletті atkarıp жүрдü. Bunu oşu arqılı ruhu tazalan. Tarat algan sayın ruhaniyatı, namaz okugan sayın ruhaniyatı, zikir kılgan sayın, tövbe kılgan sayın, istiğfar kılgan sayın, Kur'an okugan sayın, bunun ruhu pakiza, cipar jıttı. Taptaza ol. Oşun üçün de perişteleri aytat eken. Ne deyt eken? Uhruci ayyatuhan nafsu tayyiba. Taza can, çıkkın deyt eken. Kanat fil cesedi tayyib. Taza denede eyleng deyt eken. Taza can, taza denede olçu da. Bul gusul menen жүрgөн dene, bunu kıç. Bul istinca menen жүрgön dene. Bul darat menen жүрgön dene bul. Bunun denesi jönököy dene emes. Bunun kolu uğurluktan saklangan dene. Kazinonun barı kumar oynagandan saklangan. Arak karmagan kol emes bunun kolu. Putu uğurlukka baskan put emes. Karakçılıkka baskan put emes bunun kolu. Bunun denesi daha taza olçu bunun kolu. Taza denede taza can. Oşuna detken. Taza denede eyleng, ey taza can. Sen taza denede eyleng, taza can. Çıkkın emi deyip var. Bular kiçpeyildik menen aytad eken. Surаны içiretinde aytad eken. Бұл ертеге боло турган нерсе баарыбыздын башыбызда. Эгерде ошого биз карап умтулсак, тазалыкка. Анда Кудай кааласа мына пайгамбарыбыздын айтканы бардыгы келет да, ушунун бардыгы. Бардык ушу сөздөрдү угабыз да. Иншалла, иншалла. Агар азыр пока бизде мөөнөт бар, ошого мүмкүнчүлүк бар, колдонушубуз керек. Анда эмне дейт экен? Ухруджи хамидатан. Мактоого лайыктуу болуп чыккын дейт экен сен, карачы. Машалла, дүйнөдө шайтан дагы бар эле, напси дагы бар эле, тегерең барды, күнөөлөр толтура эле. Ушунун бардыгына сен каршы күрөшүп, мактоого татыктуу болгон рухсун сен. Эмне үчүн? Алланын кулчулдугун кылдың. Алланын буйругун аткардың. Орозо тут деди, орозо тутту. Зекет бер деди, зекет берди. Ажыга бар деди, ажыга бар. Намаз оку деди, намаз окуду. Гусул кыл деди, гусул кылды. Тарат ал деди, тарат алды. Кечир деди, кечирип алды. Кичпейли болду, кичпейли болду. Бардыгын Алланын буйруктарын аткарып, чын сүйлө деп, чын сүйлө. Адилеттүү болду, адилеттүү болду. Райымдуу болду, райымдуу болду. Каниеттүү болду, каниеттүү болду. Кайраттуу болду, кайраттуу болду. Охо, мынандайга айтат экен экинчиси, не дейт экен? Ухруджи хамидатан. Эй, таза рух, сен макталган абалда чыктың дейт экен. Карачы. Ким? Алла буну мактайт. Алланын периштелери буну мактайт. Ошондой абалда чыккан. Ва абшир bi rawhin wa rayhan
ва роббин гайри гадбан дейді. Қошқаварлы болғын, саңа қуаныч, саңа құтты болсын. Емне? Раух ва райхан. Бақтылылық. Саңа ушындай бақтылылық. Саңа рахат. Саңа бейпілдік менен. Раух райхан. Ва роббин гайри гадбан. Жана ачуланбаған Рабб. Саңа Алла Тааланың ачусы жоқ, Алланың қары жоқ. Алла разы болған, мақталған авалда шыққын деп періштелер үшін айтады екен. Муснад Ахмадта келеді. Абу Хурайра разияллаху анху риwayatында естетіп қояйын. Мынандай келіп пайғамбарымыз айтқан, ушундай қылып періштелер келіп шығарады екен, айтады екен. Періштелер түсіп келіпші. Мынандай қошқаварларды өлім учурунда эле буга берет да. Буга ешқандай қорқыныш болбойт. Ешқандай ғыжалатшылық болбойт бугачы. Тескерисинче буга сүйүнүү болот. Угуп туруңуз эмне? Фала язалу юқалу лаха хатта тахруж. Ушинтип азыркы сөздөрдү кайталай беришет экен периштелер. Айта берген барып анан кийин жаны денесинен ажырап чыгат экен да. Сумма ю'ражу биха ила сама. Кийин ошол жанды асманга көтөрүлүп алып чыгып кетет. Жанды асманга чыгып экен. Асман жака көтөрүлөт экен. Biz can çıqqanды деле көргөн жокпуз. Эми жан чыкканы көрбөгөндөн кийин асманга көтөрүлгөнүн көрөбүзбү? Мына жан өзүдө турганы көрбөсөк, я. Адамдар асманда дронду көрө албай жүрөт азыр. Самына. Демек, мынаки жан өзү ошо жан чыккандан кийин пайгамбар дейт, асманга алып чыгат дейт. Фаястафтаху лаха фаюқалу ман хада. Кийин асмандын эшиги ачылат экен буга, Анан айтат экен, асманды эшик ачкандан кийин асманды периште менен толду. Буга эмне деп айтылат? Ман хада, бул ким дейт экен. Фаюқалу фулан, ага жооп берилет экен периштелер. Жанды алып кетип аткан периште экен, паланча деп атын айтат экен. Фаюқалу, ошондой периште айткан, мархабан маша биррухи таййиба. Хош келипсиң, таза жан дейт экен. Хош келипсиң, пакиза жан дейт. Kana fil cesedi tayyib, taza denedegi olgan taza can. Udkhuli, anan aytadi ekan, udkhuli hamidatan, maqtoga layıqlı olup asmanga giriniz deydi. Wa abshiri bi rawhin wa rayhan wa rabbin gayri gadban, jana xushxabarlı olunuz, beypillik menen, rahat quvonch menen, jana Robbingizning achulanbagani menen deydi. Ne menen? Robbingizning achulanbagani menen. Anan aytadi. فلا يزال يقول لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، يعني السماء التي يتجلى الله سبحانه وتعالى له فيها. Ушинтип көтөрүлүп кете берет экен. Биринчи асман, экинчи асман айтылып, ушундай периштелер буну күтүп алып, ушундай жакшы сөздөр менен коштоп кете берип, жараткан Алла субханаху ва таала өзүнүн райымын чече турган жерге барат экен да булчу. Бара разияллаху анху риwayat келет. Муснадта бул дагы хатта юнтаха биха иля самаи сабиа, 7-нчи асманга чейин көтөрүлөт деген. Кара. 7-нчи асманга чейин руху көтөрүлөт экен муну кочу. Бир риwayatта ятажалла лил муъмин бил лиqa'i фи заликал маутин, мына ошол жайда жараткан Алла субханаху ва таала райымын чечет буга дейт да, ошо жолукканда. Эми Кудай сактасын, жаман адам болсо кандай? Намаз окубайт, алдайт, Аллага шүгүр кылбайт, Алланы эстебейт, Алланын нематын тааныбайт, Алладан коркпойт, Алладан үмүт кылбайт, кылганы күнөө, арам, алдайт, сүйлөгөнү, кекебет, бардык күнөөнүн башында рожулу су дейт буну. Ушуга айтат экен да, бунун эми руханияты өлдү да буну. Күнөө кылган сайын караят. Günah kılgan sayın adamdın жүрөгүнө kara daq düşöt. Ruhaniyatı karayat, günah kılgan sayın adamda ruhu sasıyt. Sizge, bizge bilinbegen menen, günah kılgan sayın adamda ruhu sasık bolot. Özü adamday sasıgan nerse yok özü turат. Adam ötө tezine bu. Жөнөкөй иттин өлүгү, башканын өлүгү муну якта эле калат да. Найзатпасын. Hadislerде келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан,
Адам жалган сүйлөгөндө оозунан ушундай сасык жыт чыгат дейт. Периштелер жанында тура албай, бир милге чейин качып кетип калат дейт. Ошончо узакка чейин качып кетип калат экен. А бизге билинбейт. Адамдар бири-бирин алдап кой жалган сүйлөп билинбейт. А периштелер демек сасыктыгына. Ошон үчүн күнөөлөрдө сасыктык бар. Ал эми таат ибадатта алхамдулилла жыттуулук бар. Мына жерде айтат экен, сасык, жыттанган жан чыккын дейт экен. Сасык денеде эйленсен дейт экен. Истинжаны билбесе, гусул таараты билбесе, намазды билбесе, сасык денеде эйлен дейт экен. Ухруджи айятухан нафсул хабиса, канат фил жасадил хабис, ухруджи замиматан. Макталган эмес, тигинин жанын макталган, Алла мактаган. Бул эми жамандалган. Периште да жамандаган буну, Алла дагы жамандаган, күнөө кылган сайын жамандаган, күнөө кылган сайын Алланын наразы түшкөн, ошондой абалда чыккан. Ва абшири би хамимин ва гассак. Эми сага куш кабарлап не менен? Ириң менен, кайнаган суу менен, кайнак суу менен сени куш кабарлайбыз дейт. Дозоктун суусун кайнаганычы страшный экен да. Жакындатканда эле, пока келилек бетинечи, жакындатканда эле бети шылынып калат дейт. Ушунчалык ысык, ушунчалык кайнап. Башына куйганда шыпырылып калат дейт. Чачпайт, бир эчтеке салып. Ириң, канга аралаш ириң, гассак деп калат. Мына ошондойду ичирет экен да. Аллахым бары сактасын. Өзү өтө жаман. Кыскасы айтканда, ушу сөздү айта берет экен, жаны чыкканга чейин. Кийин анан буну да асманга алып чыгат экен. Асмандын эшиги ачылсын дегенде алар айтат экен, ким бул дегенде паланча дейт. Бул келбей эле койсо болмок экен. Ла мархабан бин нафсил хабиса. Бул ушу сасык, бузуку, ушундай бир күнөөкөр жанга булар кош келсин деп айтуу өзү туура келбейт. Кош келсинге бул лайык эмес дейт экен да. Ла мархабан дейт экен да. Кош келбепсиң дейт. Кана фил жасада хабис. Жаман денеде эле. Эми да кайткын дейт экен. Саңа асман эшиктери ачылбайт дейт. Андан кийин ана кабырга кайтарып, кайра алып келин дейт экен. Кандай болбосун, риwayatтерде келет, андан кийин булардын кайсы жакка алып барып кандайынан азап болот, Алла алам. Ибн Касир рахматулла алейх айткан, жана Насаи, Ибн Мажа, булардын баардыгы ушул риwayat келтирген ушул. Алла Таала Кур'ан-ы Кариминде мындай дейт тугандар: "Калла ида балагат ат-тарaqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idin al-masaq." Карачы Кур'ан-ы Каримде Алла Таала мен кыяматты жалганга чыгаргандар, андай дебегиле, эч кандай андай дебегиле. Эсиңерде болсун ал. Жараткан Алла Тааланы жалганга чыгарбагыла, кыямат жалганга чыгарбагыла. Качан балагаты тарақия дегени, качан жан, рух барго алкымга келгенде. Алкымга келгенде. Ошондо айтылат экен, вакила ман рaq. Кыйла деген айтылат. Ким айтат ага? Десе, инсан же периште. Инсан айтат экен, ким дем сала тургандар барбы? Акелчип дем салла, мына азыр кыйналып атат. Башка нерсе карай албайт. Рaq деп дем салгандай. Дем салуучуну айтка чакырбачы, дем салсын. Деп ушундайлар барбы деп айтат. Вадан аннахун фирaq, эми бул бекем ишенет. Болду. Баягы мурда угуп калчу эле манча-мынча, дүнүйө менен коштошо турган күн келген турбайбы деп ишенип калат экенбир. Үй бүлө менен коштошо турган күн, мал мүлк менен коштошо турган күн, байлык менен коштошо турган күн, достор менен коштошо турган күн, туугандар менен коштошо турган күндү бекем ишенип калат экен бул деп, ваданна аннахул фирaq. Болду. Эми фирaq, коштошуу бекем ишенет экен бул. Алкымга келип калды. Коштошконго бекем ишенет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, адам баласы тобанын эшиги ачык. Тобанын эшиги ачык, тоба кабыл боло берет.
адамдын жаны алкымга жеткенче ушуга чейин тоба кылса, тобанын эшиги ачык, Алла кечиримдүү. Эгер ушул жерге келгенден кийин тоба кыла турган болсо, тоба кабыл болбойт. Ман лам югаргир деген хадисте сөз келет. Пайгамбарыбыз айткан, тоба кабыл боло берет. Капырдын тобасы да кабыл болот. Эгер ошол алкымга келгенге чейин эле, өлгөнгө 1 күн калды, 1 саат калды туганда, капыр дагы эгерде тоба кылып иманга келе берсе, бейиштен жай алат. Эртеби кечпи, бейиштен жай алат. Ошондой эле кандай гана күнөөкөр болбосун, көнчүн. Ошол дагы эгерде 1 саат мурда же 1 минута мурда тоба кылып берсе, алкымга келгенге чейин элечи. Болду, анда бунун тобасы кабыл. Эгер ага чейин үлгүргөн эмес да, ошол учурда тоба кыла турган болсо бүттү. Анын тобасы кабыл болбойт. Капырдын иманы кабыл болбойт. Мусулман күнөөкөрлөрүнүн тобасы кабыл. Экинчиси, пайгамбарыбыз айткан, күн чыгыштан чыкканга чейин тоба кабыл боло берет. Чыгыштан дейм да, батыштан. Батыштан чыкканга чейин да. Жалпы адам ошол убакта жашап аткандардын, эгер бул жактан чыгып калгандан кийин бүттү экен уже. Тобанын эшиги жабылды. Эми андан ары эч кандай бир иман келтирсе, иманы кабыл эмес, тоба кылса, тобасы кабыл эмес. Бул жагым нары эми жаап коет экен эшикти Алла таалам, нары кыямат кетет. Демек, бул жерде Алла субханаху ва таала эскертип атат. Бизге мындай сокку, кагуу менен айтып атат. Издажир айюхал акил. Эй акылы бар инсан. Эй акылы бар инсан. Бүгүнкү күндө сен бузукулукта, адашууда, бекапарлыкта токтоткон мунун деди. Мындан тарткын өзүңдү. Бузукулук кылба. Адашууда кетпе. Бекапар жашаба. Бекапар дегени Алланы унутуп, ахиретти унутуп, өлүмдү унутуп жашаба сен. Сен ошол күндү эсте. Кайсыл күндү? Качан жан алкымга келген күндү. Калла ида балагат таракия. Ошол күндү эстейди. Вакила маррак. Айта турганда адамда, жанында отурганда туугандары, шериктери, достору айтып калат экен, буну ушундай абалында, оор абалында көргөндө, дем салганды чакырчы, бир дем салсынчы бирөөгө. Шуф-куф кылып койсун бирөөнү дейт. Ушул оорунан шыпа таап кетсинчи. Азыр кыйналып атат. Кыйынчылыгы кетсинчи деп. Вакила маррак деп. Же болбосо периштелер айтат экен, кээ-биринеч, буну рак деген экинчи мааниси, ким буну асманга көтөрүп чыгып кетет деген сөз. Периштелер. Вакила маррак, бу периштелер айтат экен, ким буну асманга алып чыгып кетет? Кайсы периштелер асманга алып чыгып кетет? Алла адам өлүм учурунда, өлүм төшөгүндө эки түрлүү периште келет. Малаикатур рахма, малаикатун адаб. Райымдуу периштелер келет жанын чыгарганга, же азап периштелери келет жанын чыгарганга. Эгерде имандуу, таква менен жашаган болсо жашоосунда, сөзсүз райымдуу периштелер келет жанын алганга. Таза жанды райымдуу периштелер. Ошон үчүн айтат, вакила маррак деген мааниси, экинчи мааниси ушул. Периштелер кээ-бирин айтат экен, буну кайсы периштелер асманга көтөрүп чыгып кетет? Райымдуу периштелерби же азап периштелерби дейт. Эгерде капыр болсо же фасык, фажыр болсо, Кудай сактасын, Аллахнын өкүмүн талкалап жашаган болсо, пайгамбардын сүннөтүн тебелеп жашаган болсо, ахиреттин унутуп калып жашаган болсо, Аллага шүгүр кылбай жашаган болсо, арамдан башын көтөрбөй жашаган болсо, билип койсун. Анда азап периштеси. Ошон үчүн мына жерде айтып атканы, малаикатур рахма, ам малаикатул адаб. Кимиси келет? Хатта я'мура Аллах субханаху ва таала ахадахума бидалик. Аллах таала экөөнүн бирөөсүнө буйрук берет экен. Не дейт экен? Бар. Райымдуу периштелер, силер алып чыккыла жанын дейт экен, же азап периштелер, силер алып чыккыла деп Алла буйрук берет экен. Кимисине демек. Ошон үчүн мындай сөз бар да, кандай жан ошондой периште.
жаныбыз, биздин руханиятыбыз кандай жалы күнөөдөн сак болсо, узак болсо, ошого жараша периште. Канчалык күнөөгө баткан болсо, ошого жараша периште. Болду. Башка эмес бу жерде. Ошон үчүн айтылат, кандай жан, ошондой периште. Ва назиати гарqa, ва нашитати наштон. Периштелер капырлардын жандарын өтө катуу азап менен чыгарат. Ва нашитати наштон, бул периштелер момундардын рухтарын өтө жеңил чыгарат. Сыртынан кичине кыйналып, деп ооруп аткандай көрүнгөн менен, алар руху аябай жеңил чыгат. Бул Сахih Бухариде, Сахih Муслимде Абу Саид Худри радhiyallahu анхудан риваят келген хадисте бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, демек вакила маррах деген тафсиринде ким буну алып чыгып кетет деген, кайсы периште буну алып чыгып кетет деген, ошол лайыктуураак дейт да. Адамдар биринчи эмне деди эле? Вакила маррах, ким буга дем салат деп өтүппү? Андай да маани бар. Экинчиси, ким буну алып чыгып кетет? Ушуга тастыктап, бекемдеп, маанилерин коштоп келген Бухари Муслимдеги риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, силерден мурда деген бир адам болгон экен, ал 99 кишини өлтүргөн экен. Куранда эмне дейт? Бир адамды өлтүрүү бүткүл адамзатты өлтүргөндөй. Бир адамды сактап калуу бүткүл адамзатты сактап калгандай. Куран караңыз. Демек, адамды канын төгүү бул эң чоң күнөөлөрдүн бири. Адамдын канын сактап калуу бул эң улуу саваптордун бири. Бул саваптордун бири. Ошо хадисте бир киши мурунку заманда 99 кишини өлтүргөн экен. Анан бир эсине келип калган экен да. Мен ушу жаман иштерди кылдым, эч бир жакшы ишим жок. Бирок тооба кылсам, тообам кабыл болобойбу деп тынчсызданып отура албай кой бир адам издеп, жол көрсөтүү үчүн издеп чыккан экен. Рахип деп айтылат. Рахип деген яни абид. Издеп барса бир аябай ибадат кылган киши бар экен, ал алым эмес. Бирок көп ибадат кылган киши да. Ошого барып айтыптыр. Мен тооба кылсам, Алла Таалам тообамды кабыл кылабы? 99 киши өлтүрүп алганмын. Десе, сен 99 киши өлтүрсөң, тообаң каяктан кабыл болсун деп койгон да. Илимсиздиктен жооп берген да. Аны кошуп өлтүрүп 100 кылып койгон. Дагы отура албай, тынчсызданып, кыйналып, дагы издеп чыккан жол. Анан бир алымга адамдар айткан, мен жооп билбейм сени. Паланча айылда бир алым бар, ошодон сура деген го. Барып, ошол алымга жолуп анан айткан экен, Азирет, мен 100 киши өлтүргөн кишимин. 100 киши өлтүрүп алгам. Мен эгерде тооба кылсам чын жүрөктөн, тообам кабыл болобу? Дегенде о киши айткан экен, өтө жаман иштерди кылган экенсиң, бирок тооба кылсаң, тообаң кабыл болот деген экен да. Карачы. Чын жүрөктөн кейип, Алладан кечирим сурасаң, тооба кылсаң, тообанын эшиги ачык, тооба кабыл болот деп айткан экен. Ошондан кийин бул тооба кылып. Бирок бир шарт менен айткан экен, сен жашаган жери бар го, айыл. Ал жерден көчүп кет деген экен. Ал жер бузукулук, арам кылган адамдар жашайт, ал чөйрөнү ташта. Мына ал жакта ыймандуу, таза адамдар бар, ошол айылга көчүп кетип кал. Дегенде макул деп, бул баягы ыплас, бузуку, арам жашаган адамдардын айылда ошол жашаган да. Таштап жолго чыгат да. Орто жолго келгенде Алланын кудуретин караңыз. Бул жака да жетпейт, бул жактан да чыккан, орто жолго келгенде ажали келип калат. Bunun canını alış gerek. Bunun canını alganга gelgende iki türlü perişte geledigen. Azap perişteleri daha geledigen, rahmat perişteleri daha geledigen. Canı biz alıp ketebiz demiş. Anan ayta degen. Rahmat perişteleri ayta degen.
Бул тооба кылып келаткан болчу. Ошон үчүн биз муну жанына алып кетишибиз керек. Азап периштеси айтат экен, бул 100 адам өлтүргөн. Эч бир жакшылык кылган эмес. Буну жанын биз алып кетишибиз керек деп, бул эки тараптан периштелердин топтору талашып калат экен. Талашып калганда Алла Таала үчүнчү периштени адамдын шекилинде жөнөтүп туруп, чечүүчү кылып жөнөтөт экен. Булар аны айтат экен, ошо адам сен мындай кылгыла. Силер эки жакты метрлеп өлчөп келгиле. Кайсы айылга жакын болсо, ошол жанына алып кетсин периштелер. Эгерде мына жакшы айылга, ыймандуу айылга жакын болгон болсо, бул периштелер, райымдуу периштелер алып кетсин. Эгерде күнөөкөр айылга жакын болсо, анда азап периштеси алып кетсин дейт. Чечимди. Санап келсе, Аллаху акбар, риваятта келет, bir карыш ыймандуу айыл бар го, жакшы адамдардын. Ошол жака жакын болуп кеткен да. Сразу буну алып кеткен периштелер. Кээ бир жерде де bir карыш эмес, bir сөмөйчө деп айтат. Bir сөмөйчө. Кээ бир риваят келет, bir көкүрөкчө дейт, көкүрөк. Аны кандай дейт, биздин устазыбыз айтып берет эле, Монон Назуррахман сап, дамат баракатухум. Ушуну мен Аллахумма салли ала Мухаммад 99-жылы уктум эле. 26 жыл мурда да. Ушу хадистичи мындай деп айтып берген да. Баягы жан алып атканда акыркы демди ушул жакшы айылга, ыймандуу айылга карай чыгарып калган экен да деминчи. Bir көкүрөк эле ошол жакка жакындап калган экен да. Санап келгенде точно болгон, bir көкүрөк гана бул жакка чыгын райымдуу периштелер алып кеткен. Рахмат периштелер алып кеткен жанычы. Демек ушул хадистен да биз билсек болот. Вакила маррак дегендин мааниси кайсы периштелер буну асманга алып чыгып кетет деген мааниде. Bir риваятта мындай деп айтылат экен. فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فقط. Allah Taala tigi айылга буйрук берген экен. Караңыз. Сен узагыраак бол. Күнөөкөр айыл. Жаныма ортодо алынып атпайбы? Бул айылга буйрук берген экен. Сен жакыныраак бол депчи. Анан келди. Bir karış жақынна. Фаважадуху ан тапты дейт иля хадихи бул жакшы айылга акрабы бишиб bir карış. Bu жанна алып кетти дейт. Демек ажырай турган күн келет экен мынакей. Валтафати саку бисак балтыр балтырга тийгенде иля роббика яума идинил масак ошол күнү сен Роббуңа кайтуу масак ошол жака айдап баруу бар дейт. Калуу жок бул жакта. Yani tusaku ila Allah Taala ve ila hukmi ahkamil hakimin. Жаратуучу Allah Subhanahu wa Taala danışmanların danışmanı, buyruk berүүчүлөрдүн buyruk berүүчүсүнүн өкүмүнө айдалып барат экен. Бул аят тугандар кээ бир алымдарыбыз айтат, башаратул муъмин, момунга кушкабар. Ким Алла Таалага жакшы күмөн кылып жүрсө, жана билсе, эртеби кечпи мен Аллага кайтып барам. Алланын ырайымы ачуусунан алдында дегенге. Жана ошондор ва индар кафир, кафирга да коркутуу, ахиретке ишенбегендиги үчүн.